Менен биз ажаткана адебине келгенбиз. Ажатканага байланыштуу кандай адептер бар? Муктаждык ажаткана. Максатыбыз эмес. Бирөөсү муктаждыкты да шариатка ылайыктуу кыла турган болсок, ал деле максатыбызга пайда болот, дүйнө ахиретибиздин курулуусуна себеп болот. Дааратканага барып келесиз, бирок бир канча сүннөттөрдүн сообуну, бир канча Аллах Тааланы ыраазы кыла турган иштерди кылып келген болосуз. Биринчи, жакын жерде жашыруун бошонуп алууга мүмкүнчүлүк болбосо, жана ачык жерде бошонгонго эгерде мажбур болуп калса, анда көрүнбөй турган деңгээлде алыс жака барып бошонуп келсин. Кал Абдурахман ибн Аби Кират радиаллаху ан, ва кана наби саллаллаху алейхи вассалам иза арада ал-хаджата аб'ада раваху an-Насаи. Имам Насаи рахматуллахи риваят кылган хадис айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бошонууну каалаганда алыс жака кетет эле дейт. Дарат ушатууну каалаганда алыс жака кетет эле. Мурда жайлоолордо даараткана болбогон, сайлар толо бок болгон дегендей, мурдагы заманаларда мисалы дааратканалар болгон эмес да. Алыс жака барганга туура келген. Же далда жерди тапмай, же алыс жака кетмей. Тосулган жерде бошону. Тосулган, элге көрүнбөй турган деңгээлде бошону. Кала Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхума, кана ахаббу мастатара бихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ли хаджати хадаф ау хаиш нахл, раваху Муслим. Азирет Абдулла бин Джафар, ага Аллахнын ыраазылыгы болсун, айтат, пайгамбарыбыз ага Аллахнын салам салаваттары болсун, даарат ушатуу үчүн жактырган далдасы дөңсөө жер же курма багы болчу дейт. Пайгамбарыбыз даарат ушатайын дегенде, өзүнө бир далда катары карманганда дөңсөө жерлердин аркасына өтө коет эле, же курма бактардын аркасына өтүп, ошону далда кылып даарат ушатчу дейт. Ылайыктуу жерде бошону. Демек, ауратты көрсөтүү бул арам экен да. Арам экен. Мисалы, сиз денеңиз шариат маселесине ушундай маселе келет фихте. Денеңизде нажас бар да, ауратыңызда. Аны жуайын десеңиз, ал ауратты жуайын десеңиз, бирок элдер ауратыңызды көрүп коет. Эл арасындасыз. Жашырына албайсыз да, элдер көрүп кое турган деңгээлде. Көзүңдү жум, нары кара десең түшүнбөй турган деңгээлде да. Эгер ушундай учур болуп калса эмне кылат десе, анда ауратыны ачылбайт, нажас менен намаз окула берет дейт. Себеби ауратты ачуу күнөөсү нажаска караганда үстөм турат дейт. Эки күчтүү нерсе келип калганда күчтүүрөөгү кайсынысы ошого үстөм берилип кетет да. Ауратты ачып коюу нажаска караганда үстөмүрөөк. Аурат үч түрдө аурат болот. Жеңил аурат, жеңилирээк, оорураак аурат, анан оор аурат. Жеңил аурат дегени биздин мазхабта бул тизе. Тизе бул жеңил аураттарга кирет. Аурат намазда ачылып калбаш керек. Мындай маселеде, мамиледе эл арасында ачылып калса жеңил аурат болуп эсептелет. Сан оорураак аурат. Алды аркасы эң оор аурат. Мунун маселеси кандай? Кандай түшүнсөк болот? Жеңил дегени тизесин ачып алган адамга бир эскертүү айтасыз. Ай тууганым, жаап алсаң боло. Мончодо олтурабы, кайсы жерде болбосун, башка адамдын алдында тизесин ачып алган адамга, балакат жеткен адамдын алдында ачып алган адамга бир эскертүү берилет. Ай тизеңди жап деп. Жапса жакшы, жаппаса каршылык кылбайсыз. Жеңилирээк. Эмне үчүн жеңилирээк? Себеби муштахат фи, талаш тартыш бар. Кээ бир мазхабтарда аурат эмес тизе. Бизде аурат. Ал эми сан экинчи деңгээлдеги. Бул оорураак аурат. Оорураак дегени айтасыз. Айтпаса катуураак мамиле кыласыз. Катуураак түшүндүрөсүз. Алды аркасы бул эң оор аурат дегени айтасыз, кылса кылды, кылбаса күч колдоносуз. Кармап эле банядан кууп эле чыгасыз. Маймылдай болуп баняга түшүп аткан болсо мончого. Анда кармап туруп эле байке кечирип коесуз деп эле акырын эшикке эле түртүп коесуз. Анда сиз айбан болсоңуз, биз айбан эмеспиз, кечиресиз деп сыртка чыгарып коймой. Ал аурат болуп эсептелет. Аурат ачып алгандын мааниси, о Кудай сен эмне десең дей бер, бирок мен өз билгенимди кылам деген сөз да. Сен аурат десең өзүң менен депчи, Кудай сактасын. Мен өзүм билгендиби кылам. Бул аурат эмес бул жер. Бул жер жууна турган жер, каалаганды кылсаң болот, эс ала турган жерде эс алыш керек. Ар бир жердин маданияты бар. Ошол маданиятты сиз менен бизге Кудай Таалам айткан кайсы жерде кандай маданият бар экенчи. Жөөт башкалар баягы бузукулар, уятсыздар бизге мындай маданиятты баяндабайт да. Маданиятты эң таза адамдар, пайгамбарлар, алар Алланын берген шариятыны түшүндүрүп бизге маданиятты баяндайт. Ар бир жердин кандай маданияты бар экен. Ылайыктуу жерде бошону. Үчүнчү адеби.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله رواه أبو داود. İmam Abu Dawud rahmetullahi ve kılan hadiste Peygamber aytat biriңер zara uşatuunu kalasa jumşak жерди тандасын дейт. Demek layıklı jer degeni özünü zara çaçırabay turgan, dene kiyimi najas bolbay turgan жерди tandap turup oşol жерге dara tuşatsın. Jumşak жерге dara tuşatsın. Katı jer bolup kalgan bolsa kanday? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat Alimgariya, Fatava Alimgariya deyen kitapta Fatava Hindiyada gelet. Zara kılığını kalasa, jer katı bolsa, taş menen anı jumşartsın, je çunkur kassın, zara özünü çaçıra boğusu üçün deydi. Zara çaçıra baytırgan dengelde jumşartıp alsın, je çunkur kasıp turup oşol jaka zara kılsın, özünü denesine çaçıra alsın. Denesine çaçırasa bul najas. Zaradan saktanbay, içki kiyimini zara kılıp öyle jüre verip, kichine boşonuğa girgenden keyin kurgatpay je juubay ele daroo ele shimini kiyip alganдар бар. Ошо zara менен жүрө берүү же болбосо туруп zara ушатканда чачырап буттарга, шымдарга, пайчаларга zara тиет. Ошо zara менен жүрө берүү уламалар айткан бул чоң күнөөгө кирет деген. Чоң күнөөгө кирет. Зина кылуу кандай чоң күнөө, адам өлтүрүү кандай чоң күнөө, бул чоң күнөөлөргө кирет деген. Hadislerden negizinde alımlar aytkan kabırdagı azaptın köpçülügü zaradan saktanbay najas menen jaşap жүрө өргөндүк себептен болот деген. Najasat menen дүйнөдө басып жүрө өргөндүк себептен болот деген. Ошондон yani zaradan сактаныш керек. Биринчи ошол даратта ушатып аткан учурдан башталат. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты, 3 каргыш нерселерден сактангыла. Эл өтүүчү жерде, жалпы жолдо жана көлөкөлүү жерде зара ушатуудан сактангыла дейт. Эл өтө турган жерлерден зара кылбагыла. Жалпы колдонула турган жерлерде зара кылбагыла. Жана адам көлөкөлөнүп олтура турган, эс ала турган жерлерде зара ушатпагыла дейт. Демек, мындайча айтканда, элге, коомчулукка зыян жеткире турган жерлерде зара кылбагыла, каргышка себеп болосуңар. Каргыштуу жерлерден, мындайча айтканда, кийинки келген адамдардын каргышына себеп болуп калбагыла деген сөз. Кийинки адамдар силерге каргыш дуасын берип койбосун. Ошондон түкүрүүнүн да кадай ушундай түкүргөндөн кийин кайра сол бут менен кайра аны тебелеп коюу. Кайра ышкалап, кайра жок кылып коюу. Эмне үчүн? Аркадан келаткан адам жиркенип сизге каргыш айтып койбосун да. Жаман дуа берип койбосун. Жуунуучу жайда, гусулканада зара ушатпоо. Мончодо, башкада жуунуп аткан жерде зара ушатпоо. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям ла ябуланна أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه رواه ابن ماجه. Пайгамбар риваят кылат, силердин бириңер жуунган жеринде зара кылбасын. Анткени азгыруулардын көпчүлүгү ушунун себебинен болот. Жуунган жерде зара кылбасын. Анткени азгыруунун көпчүлүгү ушунун себебинен болот. Азгыруу дегендин мааниси шекке түшүп калат, жаман оору. Дарат алып атып шектенип баштайт. Даратым болдубу, болбодубу? Бул жеримде жуудумбу, жуубадымбы? Кээде ушундай адамдарды көргөнбүз. Намаз окудук, алдымда турат. Намазды окуп бүттүк, жамаат менен ал киши кулак кагып намазга кире албайт да. Шектенип калган. Кайра айтат, ниет кылдым, 4 рекет, пешин намазын окуганга Аллаху акбар дейт да, кайра шектенип, кайра ниет кылдым, 4 рекет. Ниетинен шек да. Ушунчалык шекке кирип калган да. Даратканага кирет, жөн дарат ушатайын деп кирип кетип, ошо менен гусул алып жуунуп чыгат. Бир аз жуйт истинжа кылат, шектенет, бияка тийип калды окшойт. Ал жагын жук шектенет, жок болбой калды, акыры жуунуп чыгат толугу мененчи. Шек чатак да. Экен деген маселе башталат. Ошондуктан жууна турган жериңер таза болсун деп атат да. Ал жерге зара кылбагыла. Зара кыла турган өзүнчө жай болсун деп. Андай жерге зара кылбагыла. Кээ бир жерлер бар, ошо жерде зара кылат. Мисалы биздин мамлекетте андай көп жок. Чет мамлекетте ысык жерлерде, мисалы Саудияга барсаңыз деле, дараткана үстүнөн эле душ кылып койгон да. Биякта зара кыласыз, бошоносуз, үстүнөн эле кайра душу бар, ошо деле жуунасыз. А бул кандай хадиске каршы келип калдыбы? Жок, хадиске каршы келген жок. Мунун мааниси ошо зара менен аралашып кала турган жерде мындай болбосун деген сөз да. Ал жерде дарат кылдыңыз, ал агып кетти, эч жерге кармалып калган жок, сиңип калган жок, себеби кафел, башка нерсе, ал өзүнө сиңдирбейт. Ал агып эле кетет. Үстүнөн кайра жууна берсеңиз эч кандай маселе жок. Дарат алуучу жайда да зара кылбоо. Пайгамбар Фатава Хиндияда келет, дарат алган жерин ва юкраха ябула фи мавдиин ютавадда фи ав югтасалу. Гусул ала турган же дарат ала турган жерде зара кылуу макрух дейт.
жууна турган жерде дагы, даарат ала турган жерде дагы зара ушат боло керек. Дин сөздөрү жазылган буюмдар же кагаздар менен дааратканага кирбөө. Кала Анас радиаллаху анху кана наби саллаллаху алейхи ва саллям дахала ал-халаа ва даа хатимаху. Раваху Абу Дауд. Азирет Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дааратканага кирерде шакегин чечип койчу дейт. Дааратканага кирерде шакегин чечип коет эле. Баздул Мажхудта бунун шархында келет, бул маселеге, яни шакегин чечет деген эмне үчүн? Шакегинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шакегинде Алла, Расул Мухаммад деген жазык бар эле да. Ошондон аны чечип коет болчу. Демек бунун маселеси ар бир Алланын аты жазылган кагаз болсун, акча болсун, мурда дирхамдарда кээде жазылып калчу экен да, дирхамдын тыйындар болгон да. Ошо Алланын аты жазылган эмне эле болсо, кагаз болобу, темир тезек болобу, ошолор менен кирсе болбойт деген маани дейт. Ошону чечип коюп, анан кийин кириңиз деген сөз. Жада калса эгерде тамга менен жазылган болсо дагы, аны менен кирилбесин дейт. Баш кийим кийип кирүү. Дааратканага. Ошондой эле бут кийим кийип дагы кирүү. Хабиб ибн Салих айтат, кана наби саллаллаху алейхи ва саллям иза дахала ал-халаа лабиса хидааху ва гатта расаху. Сунану кубра лил Байхақи. Имам Байхақи рахматуллахи алейхи китебинде келет. Хабиб ибн Салих радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Байтул халага киргенде, дааратканага киргенде өзүнүн бут кийимин кийет эле, ва гатта расаху, башыны жаап алат эле дейт. Башыны кээде селде менен жапкан, кээде допу сыяктуу баш кийим кийген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде үйдө баш кийимсиз жүрөт эле, кээде баш кийим менен жүрөт эле. Баш кийими селде болот эле, допу сыяктуу ушундай баш кийимдер бар болчу. Дааратканага кирип атканда ошо баш кийимини кийип алат эле дейт. Сол буту менен кирүү дааратканага. Фатава хадисиде келет, сол буту менен кирсин дейт. Дааратканага кирүүдөн мурун төмөнкү дуаны оку. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. О Аллахым, мен сени жардамың менен жин шайтандардын ургачы эркегинин азгырыгынан сактанамын деп ушул дуаны айтып алып туруп дааратканага кирсек, ошол ичиндеги жин шайтандар бизге ыза жеткире албайт, зыян жеткире албайт. Кыбылага жүздөнүп отурбо, жана артты дагы салбо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, иза ата ахадукумул гаит, силердин бириңер качанда дааратканага барса, фала ястакбилал киблата ва ла юваллиха захраху, кыбылага жүздөнүп албасын же аркасын дагы салбасын дейт. Яни Мадинанын географиялык абалы ошондой да. Ал жакта чыгыш менен батыш жакты караса отурсаңыз болбой калат. А бизде ал жакта кыблага не кылбасын дейт? Ястакбил. Жүздөнбөсүн, аркасында салбасын. Бирок не кылла деген? Түндүк менен түштүктү карап отургула деген да. Түндүк менен түштүк жакты карап отургула, кыбланы карап, же кыблага аркаңарды салып олтурбагыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Туруп алып дагы зара кылбо дейт. Айша энебиз айтат, ким эгерде силерге айтып аткан болсо, пайгамбар туруп зара кылган десе, аны тастабагыла. Пайгамбар дайым олтуруп зара кылчу дейт Тирмизи риваятында. Бирок башка риваятта келет, пайгамбар алейхиссалату вассалам туруп зара кылды деп дагы келет. Ата субата тaqaun фабала qa'iman, бир коомдун таштанды жагына өтүп, эл таштанды баягы эл баспаган жакка барып туруп, пайгамбар сам туруп зара кылды деп дагы келет. Туруп зара кылгандык эмне үчүн болгон десе, уламалар айтат, олтуруп зара кылуу важип эмес, туруп зара кылса деле зарычылык учурда рухсат дегенде баян лил жаваз дейт, жайыз экендиги, дурус экендиги түшүндүрүп коюш үчүн пайгамбарыбыз бир жолу ушундай кылган дейт. Туруп зара кылып көрсөтүп койгон, мындай деле кылса болот депчи. Бирок Анвар Кашмир рахматуллахи алейхи Тирмизиге шарх жазганда ошол жерде жазган, кээ бир фатвалар замана өзгөргөндөн кийин фатва да кээде өзгөрүп калат дейт да. Ошого мисал катары ушул хадисти алып келген. Пайгамбарыбыз заманасында туруп зара кылган жайыз рухсат болчу дейт. Бирок азыркы биздин заманада туруп зара кылган болбойт дейт. Эмнеге десе, себеби азыр туруп зара кылуу бул мусулман эмес адамдардын белгиси болуп калган бул дейт. Мусулман эместер бири да отуруп зара кылбайт да. Шиар деп коет, алардын белгисине айланып калган. Капырлардын, башкалардын белгиси болгон нерседе мусулмандарды эрчүүдөн пайгамбарыбыз тоскон да. Ушул жааттан алганда туруп зара кылуу азыр рухсат жок болуп калат дейт да. Отуруп зара кылыш керек болуп калат. Себеби капырларга окшошуу болуп калат, ошондуктан тосулуп калат дейт.
Маселе бир, бирок фатвасы башка болуп калат. Сүрөт бир, бирок фатвасы башка. Ошондон колдон келишинче отуруп зара кылабыз. Ден соолукка да пайда, нажасаттан таза болобуз, ауратыбыз сак болот, отуруп зара кылабыз иншалла. Зарчылыкка жараша гана кийимин чечүү. Hazreti İbn Umar radıyallahu anh aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hacetini uşatkany barganda la yarfa'u thawba hatta yadnu minal ard, jerge jetmeyince Peygamber aleyhissalatu vesselam kiyimini çeçpeyt ele deydi. Yani zarıçılıkka jarasha gana çeçip, anan turgandan keyin jön эле туруп алып ышкаланып, тура бербестен дароо кийиш керек экен да. Зарычылыкка жараша чечтик, зарычылык бүткөндөн кийин кайра кийип алыш керек экен. Sol butка салмагын таштап олтурабыз. Эки бутун кенен коюп олтурабыз. Кысып албаса эки буту бир аз кененирээк коебуз. Бирок Рамазан орозо кармаган учурдан башка, орозо кармаганда өтө бошонуп, кенен отуруп алган болсоңуз, клизма сыяктуу болуп кетип, суу кирип кетиштин коркунучу бар, истинжа кылып аткан учурда. Ошондон орозо кармаганда толук мындай эки тарапка талтайып олтуруп алмай жок. Кажетсиз көпкө олтура бербөө. Ал жер жин шайтандын чөйрөсү, нажасаттын чөйрөсү, эртерээк чыгып кетиш керек. Алла Тааланы үн чыгарып зикир кылбоо. Bir kişi gelip Peygamber aleyhisselam zara kılıp atsa salam aytты эле. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al kişiге aytты, kaçanda sen meni ушундай абалда көргөн болсоң, андан мага салам айтпагын dedi. Салам айтпаган себеби Аллах Тааланын ысмы ассалам деген. Мен буну айткым келбейт мындай абалда. Демек, үндү чыгарып Алланы эстебейбиз. Даратканага олтурганда кээ айтат, эчтекен эстебей отуруш керек деп. Андай эмес, эстей бересиз. Ойлой бересиз. Жүрөк Алла менен алек боло берет. Акыретте ойлой бересиз, тооба кыла бересиз. Ал жүрөгүңүз Алла менен алектене берет. Алланы унут деген бир да жерде өкүм берилген эмес, уруксат берилген эмес. Ар бир жерде Алланы эстейбиз. Бирок болгону дараткананын ичинде тил менен Алланы эстебейбиз деген сөз. Тил менен үндү чыгартып, тилди иштеттирип, Кур'ан окуп же зикир кылып же Алланы эстөө сөздөрү болбойт. Бирок жүрөгүбүз Алла менен алек боло бериш керек. Ушул жерден иншалла сабагыбызды токтотолу. Аллахым иншалла кабыл кылган болсун, амал кылганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, узун өмүр берсин. Эң жакшы амалыбызды акыркысы кылып, бактылуу күнүбүздү Аллага жолуктурган күн кылсын. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым